86 депутат өттü. Kvorum var. Депутаттар Сулайманов, Нурлан Чолпонбаевич Алымбеков, Бакирова Турсунбай, Измалкова, Иманалиев, Салымбеков, Сулейманов Бахадыр, Төрөбеков, Абдыкеримов, Төрөбаев iş saparında, Obdunov, Исаева, Динара жүйелі себептерменен. Kvorum var, 94 депутат каттоодон өттү, жумушту баштай берсек болот. Birinci meseleye kayrılıp geliriz. Bayandamacı Талантбек Макишевич Узакбаев, Agrardык саясат, суу ресурстары, экология жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитеттин төрагасы. Ordumdan ayta bereyim. Ordumuzdan ayta beriniz. Kumtor boyunca birinci meseleye kayrılıp geldik. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр берген тапшырма боюнча өткөндө карап өттүк элек, ошондон кийин жанакы токтомду кайра иштеп чыгуу боюнча тапшырма бердиңиздер эле. Биз 2-3 күндөн бери бир топ депутаттарды чогултуп, комитеттерди чогултуп, тиешелүү комитеттерди, кызыктар болгон депутаттардын баарын чакырып, ушу сүйлөшүп, анан өзүңүздөргө сунушталгандай токтомдун долбоорун алып чыктык. Бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Ушу токтомдун долбоорунда Атамекен фракциясынан келген бир сунушту киргизбей калган экенбиз. Ошону стенограмма үчүн айтып коеюн. Өмүрбек Черкешевич, признать инвестиционное соглашение между правительством Кыргызской Республики, Центра Голд Инк и Кумтор Голд Компани, заключенное 31 декабря 2003 года, как соглашение, глубоко противоречащее интересам кыргызского народа и государства, заключенное в коррупционных интересах правящей в то время клики кыргызского правительства дегенди кошуп атабыз. Жана эртең менен да сүйлөштүк эле, Өмүрбек Черкешевичке кечирип коесуз. Биз киргизбей калыппыз, өзүңүз да келип катыша албай калгансыз. Андан тышкары СДПК фракциясынан түштү. Коалициялык көпчүлүктөн келген сунуштарды жана айрым депутаттардан келген сунуштардын баары эске алынды. Негизинен болушунча туура жактарынын баары киргизилди. Ошон үчүн ушу токтомду карашыңарды суранабыз. Рахмат. Рахмат. Садыр Нуркожоевичте сөз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Негизи ар бир комиссия түзүлгөндө, комиссия түздөн түз жогорку кеңешке отчетун алып чыгат. Комитеттерде караганга милдеттүү эмес. Биз эмне үчүн 3 комитетти карап койсун дедик. Себеби бул баякы ашыкча болбос деген ой менен 3 комитетти карагыла дегенбиз. Мен Бакыт Эргешевич Төрөбаевтан суранып, сиз ушу МПА менен жүргөнсүз, урматтуу төрага, комитеттер дагы карап койсун, мындай кичине расширенный талкуу болсун деп өткөзгөнбүз. Ал эми буга чейинки түзүлгөн комиссияларды алып көргүлө, бирөө дагы комитеттен өтпөй прямой жогорку кеңешке алып чыккан. Бул кайсы мыйзамдын негизинде? Бул 107 берене парламенттик териштирүү боюнча убактылуу комиссия түзүү жана анын иши боюнча берененин 6 пунктунда так көрсөтүлүп турат. Парламенттик териштирүү боюнча убактылуу комиссия жогорку кеңештин гана алдында отчет берет жана жогорку кеңештин алдында гана жооптуу болуп эсептелет деп турат. Ошондуктан, урматтуу төрага, биринчи комиссиянын чечимин, комиссиянын сунушун добушка коюшуңуз керек. Өтпөй калса андан кийин өкмөттүкү болобу, же биргелешип иштеп чыккан долбоор болобу, аны добушка кое берсеңиз болот. Эми сиздердин киргизген токтом боюнча айтып коеюн. Бул токтом болбойт. Себеби дегенде 15 февралда Иманкожоев отчет бергенде Кумтөр боюнча биз 5 пункттан турган токтом кабыл алганбыз. Ошол жерде жазылган токтом бүгүнкү эле токтомго кайталап берип атасыздар. Бул кайсылар? Убактылуу депутаттык комиссиянын отчетунда белгиленген маалыматтарды ар тараптуу, толук жана объективдүү иликтөө максатында өкмөттөн комиссия түзүлсүн деп атасыздар. Урматтуу депутаттар, биз 15 февралда өкмөткө тапшырма бергенбиз 5 пункт менен. Барып карагыла, экологиялык катастрофага алып келатат, ушуну ордуна калыбына келтиргиле деп. Бирөө дагы басып барган эмес. Бул токтом менен дагы бирөө дагы басып барбайт. Эми кыргызда жакшы сөз бар, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле дейт. Мен буга чейин көп нерсени айтпадым элем.
Себеби эмне деле? Себеби ушу өкмөт башында турган, аралашып аткан, бүгүнкү күндө бийликте отурган чиновниктер ушу жогорку кеңешке келип, депутаттардын ой пикирин тескери буруп, ушинтип иштебесин. Кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн Кумтөр толук мамлекетке өтсүн. Андан кийин анан тергөө иштери, тергөө группасы түзүлгөндөн кийин ошолор аныктап, ким күнөөлүү жоопко тартсын деген максатта мен айткан жок элем. Мен эми ачыгын айтып коюшум керек. Мына Атажанов кат берип атат аппарат правительствого. Аппарат правительство сурап атат. 20-июнь 2000 кече жакында 5 күн болду, 7 күн болуптур. Эмне үчүн ушундай мыйзамсыз токтомдорду, мыйзамсыз Сарыча Тээр таш боюнча лицензияларды бердиңер эле дегенде, мына Атажановдун колу менен жазып атат. Госагентство исполнял указания правительства Кыргызской Республики деп атат. Анан азыр сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1 октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Operating компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп, мына Аалы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура, муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун, боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович, мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Аалы Карашев кол коюп атат, макулмун, ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат, тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Солянова берип атат, макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Ушулар иликтеп чыксын деп. Ошон үчүн комиссия каршы, биринчи комиссиянын сунушун коюңуз, өтсө өтсүн, өтпөсө андан кийин ма десе 10 токтом кабыл алалы. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эми Кумтөр маселеси чынында эле Кыргызстандын тагдыры болуп калды да. Мөңгүлөргө ошончо доо кеткенден кийин биз баарыбыз ойлонушубуз керек. Өткөндө да айттым эле, бул биздин суубуз, бул энергетика азыр алтындан да кымбат дүйнө жүзүндө суу болуп атат. Комиссия аябай жакшы иштеген, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Комиссиянын ачып чыкканын бир да комиссия ачып чыга элек болчу. Балким ушул парламент 5-чи созов мына ушул Кумтөрдүн иликтеп чыгып элге момундай тастыктап бергени үчүн легендарный парламенттегидей балким биз из калтырабыз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздерден суранып кетем, комиссиянын токтомун колдоп берсеңер, себеби ошондо биздин абийирибиз таза болот. Элдин алдындагы, келечек муундун алдындагы. Анан дагы бир нерсе да, урматтуу депутаттар. Мындан артык дагы кандай фактылар керек бизгечи? Вопиющие факты да, мындан артык дагы кандай факты керек? Эми жок дегенде ушу Кыргызстандын келечеги маселеси турганда баарыбыз биргелешип иштеп койбойлубу? Рахмат. Менин убактым бар? Бар. Урматтуу төрага. Мен азыр мына Садыр Нуркожоевич жөнөтүптүр. Ушул комиссиянын иштеген мүчөлөрүнө акча төлөп берүү боюнча мен ошол сунуштуудагы коллегаларыма суранып кетет элем, колдоп бергиле, бул абдан адский труд болуптур. Мына азыр совет подбору судейге 20 миңден ашык акчалардан берип атабыз. Алар өзүңөр көрүп атасыңар кандай мыйзам бузууларга дагы жол берип атат. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, келгиле ушул Кыргызстан үчүн ушул биз өзүбүздүн 10 депутатыбыз даярдаган.
10 секунд. Рахмат. Ушул комиссиянын жыйынтыгын токтом долбоорун колдоп койсок. Барыңыздарга рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, обсуждение болгон уже. Обсуждение болгон. Ошон үчүн без обсуждения эки эле долбоор бар бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө биз сүйлөшүп мурунку отурумда, жыйында макулдашылган вариантты алып чыгыңыздар деп комитетке тапшырма бердик эле. Алар 5 отурум кылып бүгүнкү күндө алып чыгып атат. Андан кийин Садыр Нуркожоевичтин варианты бар, ушу 2 вариант. Ошон үчүн талкуусу жок. Кайраданчы өкөнүнө добуш берелик. Кандай дейсиздер, Кайсынысына добуш берсеңиздер, ошол токтом өтөт. Макулсуздарбы? 1 мүнөт берип коесузбу? Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, добуш берердин астында биз такташып алалы. А дегенде биз депутаттык комиссиянын отчетун коебуз да. Туурабы? Өтүп, же болбосо өтпөй калышы мүмкүн. Бул боюнча айтам мен. Жок. Эгерде анда өтпөй калса кокусунан, анда биз мынау азыр комитеттин токтомун коебуз, туурабы, долбоорун. Долбоорун коюп атканда бул жерде экинчи пункт жүрөт. Мамлекеттик комиссия түзөлү депчи. Эгерде мамлекеттик комиссия түзүлө турган болсо, мамлекеттик комиссияны президент түзүш керек. Анда жоопкерчиликтин баары тең президентке өтөт. Ошого макул болобузбу? Аягында президент чекит коюш керек анда. Эгерде президент кумтөргө туура эмес мамиле кылынып калса, анда президенттин тегерегинде чоң маселе пайда болот. Мен муну айтып атканым. Мынакей биз апрель окуясы боюнча, июндагы Ош Жалал Абад окуясы боюнча мамлекеттик комиссия түзгөнбүз. Мамлекеттик комиссия ал жыйынтыкты караган жок. Ушул убакка чейин президент караган жок аны. Мурунку президент да, азыркы президент дагы. Эгерде мынабул комиссиянын тагдыры ошондой болуп кала турган болсо, анда Атамбаев дагы бир жолу имиджин түшүрүп алышы мүмкүн болот. Мен ошондуктан сизди, как төрага катары, мына ушул жерде отурган депутаттарды мен ушул маселеге көңүл буруп коеюн. Эгерде андай болуп, улуттук комиссия түзүлсө, анда аны биз кайсы жерден карайбыз анан? Коргоо кеңешмесинде караш керек анда. Убакыт кошуп койгула. Коргоо кеңешмесинде андай полномочия жок. Анда кандай болот мунун келечеги? Мына ушул маселелердин баарын тең юридикалык жактан туура баамдап алалы. Болбосо, бул орусча айтканда очередная Филькина грамота болот. Рахмат. Садыр Нуркожоевич сөз сурадылар баятан бери. Садыр Нуркожоевич, кыскача. Депутаттар, стенограмма үчүн айтып коеюн. Жылдыз Жолдошев айткан предложение боюнча мен бүгүн киргиздим. Себеби баягы көз карандысы эксперттерге акча төлөп берүү боюнча. Алматыда эле жана ядролук институтка биз эки эле почва менен суунукуна эле $11.000 төлөшүбүз керек экен. Ал эми жан жаныбарлардыкын суммасы чыга элек. Андан сырткары көз карандысы эксперттердин жарым акчасы төлөнүлөт. Бул боюнча киргиздим да сунуш. Анан стенограмма үчүн айтып коюшум керек. Кечөө мени коллегам Иманкожоева айыптады. Сенин конфликт интересиң бар кумтөрдө, ошон үчүн директорлор кеңешин киргизип алгансың заранее деп. Ал алынып салынды бул жерде. Атамекен фракциясы толугу менен берген сунуштарынын баары кабыл алынды. Мынакей кара тамга менен өзүнчө турат. Ар бир сунушун кабыл алдык. Андан сырткары эгерде ушул токтом колдоого алынып калса, мен бул комиссияга төрагалык кыла албайм. Себеби лидер фракция төрагалык кыла албайт, жөнөкөй мүчө болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы конфликт интересов болбос үчүн дагы мен бул комиссиядан чыгып кетемин. Биз Ата журт фракциясы башка Мыктыбек Юсупович Абдылдаев менен сүйлөшүп атабыз. Сиз генеральный прокурор болгонсуз, ички иштер министри болгонсуз, сиз кириңиз да ушул ишти аягына чыгарыңыз деп. Ким күнөөлүү, күнөөгө тартсын, ким жеп ичип алган кустурсун. Мына ушу биргелешип 5 фракция ошо 2 депутаттан турган аягына чыгаргыла деп атабыз. Андан сырткары Атамекен фракциясы дагы бирден киши кошолу деп атат. Ага да макулбуз.
То есть дагы бир ар бир фракциядан бирден болгондо 10 эмес 15 киши болот экен. Буга дагы макулбуз деп атабыз. Ошон үчүн ушул долбоорду добушка койсоңуз, өтсө Рахмат. өтсүн, өтпөсө башка добуш токтомду кое берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар. 5-ші микрофон, анан 2, анан 6. Атажурт Абдиев, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Биз ба Кыргыздын төл сөзү менен айтканда бөйрөктөн шыйрак чыгаргалатабыз да. Кайтадан дагы бир комиссия түзүү тууралуу сөз да болуш мүмкүн эмес. 5 фракциянын өкүлү катышкан таптатынакай комиссиябыз бар. Мунун ишине мына бардыгыбыз ынанып, макул этип атабыз. Мындай комиссия бак июнь окуясын талдаганда гана иштебесе, бир да комиссия мынтип иштеген эмес болчу. Комиссиянын корутундусун биз биринчи, мен өткөндө да айттым эле, азыр да кайталайын. Ошол эле комиссиянын чечимине айрым бир өзгөртүүлөрдү кийирип туруп, ошону гана добушка койгонго биздин укугубуз бар. Комиссиянын ишине катышпай, бул жерден отуруп алып, азыр бир дагы чечим чыгарып алып, аны добушка койгонубуз такыр эле туура келбейт да. Кошпойт бул, урматтуу депутаттар. Biz bulardı kişine ızattaşımız da gerek da. Uşunçalık mehniyet kılıp, alar bardık iğneci üneçeyen iliktep taktap alğanға emi mamleketli komissiya tüzüşüz gerek dep. Kantip çeşim kabul alabız. Бұл өзі takır koşpağın nerseye getip atabız da. Komissiyanı koldaşımız gerek. Uşunun çeçimin, alımça koşumçası menen doğuşka koyuşumuz gerek. Oşonda gana biz bir nerseni çeçeyiz bu mesele boyunca. Atak çeçilişi mümkün emez. Rahmat. Рахмат. Добуш койбойм деген эч ким жок. Эки токтомду тең добуш коебуз. Ал боюнча эч кандай талаш жок. Бирөөңүздөр келте, бирөөңүздөр кеч берип калсам, капа болбоңуздар. Байкабай калышыңыз мүмкүн. Экинчи микрофон. Рахмат, СДПК фракциясы Зулпукаров. Садыр Нуркожоевич, азыр сиздин сунушуңузду мен азыр түшүнбөй калдым. Бул жерде поручить правительству Кыргызской Республики оплатить стоимость услуги независимых экспертов дейт. Көз карандысыз эксперттердин кызмат акысы канча болду? Суммасын билсек болобу? Суммасы 300 000 долларга жакындап барган, андан жарымынан көбүн спонсорлук жардам берип, жардам издеп таап, ошону каржылап бер деген, мен аларды каржылап бердим. Бул жерде эл аралык эксперттер, анан ошо экология боюнча гана эксперттердики. Көп деле сумма болбойт, ошонун жарымы эле. Жок, канча? Көп 150 000 деп өткөндө биз сураганбыз. 200 000 доллардан аз ашыгыраак болот. Ашыгыраак бул калганын спонсорлук жардам таап төлөп бердик. Бул жерде соглашение турат. Булар менен кол коюшкан. 10 миллион сомдун тегереги болуп атат, Ошондой болот да примерно. Суммасын көрсөтүп эле айтып берип койбойсузбу? Суммасы соглашениеде турат. Биз чечим кабыл алганда ар бирөө менен соглашение түзгөнбүз. Азыр мен не помню, жанымда жок соглашение. Жок, аны так киргизип койбосок, өкмөттө азыр бюджетти билесиз да. Кандай? Биз так киргизип коюшубуз керек. 10 миллионбу, же 150 миңби, же 200 миңби, 7 миллион сомбу? Ошону такта билсеңиз, анан добуш берсек да сиздин сунушуңузга. 6-ші микрофон, анан 4. Атамекен Самаков. Урматтуу депутаттар, бул Кумтөр эл аралык афера экенин айтып эле жүрөм. Мына Кумтөрдүн катын алдыңар барыңар. Бул жерде уже Кыргызстанды коркутуп баштады. Силер 3 күн парламентте ушул Кумтөрдү обсуждать эткенден кийин, талкуулагандан кийин, биржада биздин акциябыз 330 миллион долларга түшүп кетти дейт. Бул эмне деген компания? Алтын касып атып, жыйнаган бар золотой запас, 3 күндө 330 миллион долларга түшүп кетет экен да. Мына бир эл аралык аферанын четин өзүлөрү айтып атат. Экинчиси, Кыргызская республика несет полную ответственность за значительный ущерб, нанесенный подобными действиями дейт. Что за Кумтөр? Бул ким өзү Кыргызстанга келип өкмөткө ушундай акырат айткыдай. Үчүнчүсү, я уверен, что нанесенный ущерб может быть, по крайней мере, частично возмещен публичным заявлением правительства дейт. Бул эмне деген Кумтөр туугандар? Мен мындай сунуш айтат элем. Урматтуу депутаттар, жанагы нарынга 1%, анан ТГПУ деген Атамекен менен биргелешкен токтомубузду да көргөн жокпуз, Садыр Нуркожоевич. Жесткий токтом кабыл алалы дедик эле. Мен мындай сунуш айтат элем. Жанагы 2003 жылы преступный схема деп айттым го өткөндө. Ошол кездеги премьер-министр, включая вице-премьер-министров, министра госимущества того времени бүт барын тең алып чыгып туруп, элге болгон сайттын барына салгыла дедим эле. Эл билсин, 100% мамлекетке өткөн Кумтөрдү кантип сатып жиберишти.
bilsin деп айттым эле. Экинчиси, урматтуу депутаттар, мондай сунуш. Мен бизнес чөйрөсүнөн келген адаммын. Эң жөнөкөй сунуш айтар элем силерге. Биз Кыргыз мамлекети токтом кабыл алалы. Өкмөттүк 10 секунд. Өкмөттүк гарантия берели дагы 300 миллион долгосрочный кредит алалы. Давайте выкупим 18% акций Центера. Ошондо 51% мамлекеттик болот. И посмотрим булардын схемасын. Мына ушундай конкретный сунуштарды койгулачы, Садыр Нуркожоевич. Кыргынбек Садыкович, бул жерде 51% айтып кереги жок. Эгерде токтомду колдоп берсеңиздер, 100% биздин мамлекетке өтөт. 100%. Бүтүрүп коюңуз. Бүтүрүп коюн. Мынау комиссия токтоп келген токум абдан жакшы болчу. Садыр Нуркожоевич алып чыгаткан токтомду колдоп койсок жакшы болот эле чындыгында. Ошол жерге көп нерсе көрсөтүлгөн. Сунушумду эске алып койсоңор, урматтуу төрага. Давайте выкупим, ушунча жүрө бербечи, элдин баарын сыздатпай. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен ушул комиссия жөнүндө айткым келет. Мынакей комиссиянын токтомунда жазылып атат: наделите временную депутатскую комиссию в действующем составе, созданную постановлением, полномочиями по расследованию фактов правонарушений, отраженных в отчете дейт да. Эми азыр эле мен анарык бир атачка кошулат элем. Ушул жерде биз мыйзам чегинде регламентти карасак, анын 107-беренесинде мындай деп айтылат да: парламенттик териштирүү боюнча убактылуу комиссия бир гана конкреттүү маселени, кашанын ичинде бир ишти, бир адамдын аракеттерин териштирүү же иликтөө үчүн түзүлөт. Жана маселени иликтөө аяктагандан кийин таркатылат депчи. Эгер биз убактылуу комиссияга иликтөө боюнча түзсөк, анда биз бир кишинин же болбосо бир конкретный ишти эле караганга полномочиябызды чектеген регламент. Эгер иликтөө боюнча түзүлсүн, полномочия берилсин десе, ал жерде биз болсо бир нече иш, ал жерде экология, укуктук жагы, ал эмес дагы кайтаруу жактары көтөрүлсүн деген маселе. Ошон үчүн иликтөө боюнча комиссияны биз кумтөр боюнча түзгөнүбүз регламентке туура эмес болуп калат. Ошондуктан кече комитетте согласованный болгон мамлекеттик комиссия буга караганда туура болот. А эгер биз иликтөө боюнча комиссияны азыр продлить деп атпайбы, и наделить полномочия, анда биз кумтөрдөгү бир эле кишинин ишин карашыбыз керек болуп калат. Мен айтарым ушул. Урматтуу депутат Кокоев, мен жооп берип коеюн. Az birinci сүйлөп алсыз, анан Талант Мәкишев дагы, сиз дагы. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз мына комиссия түздүк. Комиссия чечимин чыгарды. Эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, ачык эле айтыш керек. Давайте баш айлантканды токтотойлу. Элдин башын айлантканды токтотойлу. Комиссиянын чечимин колдобойбузбу? Комиссиянын чечимин колдобойбуз деп чыгып ачык айтыш керек. Мен жеке өзүм комиссиянын чечимин колдоймун. Анан кечээ күнү мен бул жерде аксакалыбыз, урматтуу депутатыбыз, СДПК партиясынан депутат, СДПК фракциясынын мүчөсү Эгемберди Эрматов абабыздын сөзүнө кошулат элем. Мына ушул абабыз точканы айтып койду. Көп нерсени айткан жок, точканы гана айтты. Ушул ишти көрбөсөңөр көр болобуз балдар деп айтты. Бизде кыргызыбызда айтып коет: улуг адам убагында сүйлөбөсө улуулуктун не пайдасы бар деп. Ошонун сыңарында, урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек, биз дагы деле башты айлантып, өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү, непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы, урматтуу иним, Алабука Чаткалдагы кумтөрдүн казган кенине, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер, алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Андан сырткары дагы бир комитет чечими Камшыбек Кыдыршаевич, ал өздөрүнүн иши да, алар өздөрүнүн пикири. Анан сиз давление кылбаңыз да бул жердечи. Өздөрүнүн жумушу да.
Анан сиз мындай деп мына эл угуп отурат, душман кылып атасаларды. Алардын да өзүнүн ою бар, мамлекеттүүлүгү бар, депутаттар дагы. Биринчи микрофон. Айтасыз. Ошондуктан мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Рахмат. Экинчи микрофон. Аз мен да жооп берем. Мен сразу айтып коеюнчу. Мен сразу. Азыр суроолорду берсин, мен да сүйлөй турган сөзүм бар, азырчы. Таанытмайчы. Анан экөөңүздөргө бирден сөз берем. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, 2005-жылы элдин талабы менен мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссиянын башына Киримкулов Медет Темирбекович турган. Ошондо премьер-министр Феликс Шаршембаевич Кулов болгон. Ошол кезде мамлекеттик комиссиянын ичине депутаттар кошулган болчу. Ошондо жергиликтүү элдер, эксперттер бардыгы кошулуп туруп, жакшынакай токтомду алып чыккан. Ошонун көбү аткарылды. Анча-мынча экологиялык жактан боюнча, конечно, кичине аткарылбай калгандары бар. Анан ошол боюнча былтыр межведомственный комиссия түзүлдү. Ошонун чечими биздин экологиялык терс таасирлерин баары мынакей бул комиссия дагы тастыкта ошону алып чыгып атат. Эми бул 2005-жылы биз жүргөндө дагы эч качан экспертный группа акча сураган эмеспиз. Бир тыйын да алган эмеспиз. Комиссияда иштегенбиз ошондо 20 киши. Былтыркы иштеген комиссияда бир да тыйын сураган эмеспиз. Өкмөттөн да сураңыздар ошону. Өзүбүздүн инициатива менен эксперттер иштеп берди, патриотторчу. Анан ошол жөнүндө айтайын дедим. Анан бул токтомдо келишкен, чогулуп келген токтомдун ичинде комиссиянындагы ошол койгон экологиялык жанагы постановление келишимди кайра кароо бүт бардыгын ушул жерге киргиздик. Карап көрсөңүздөр, внимательно окуп көрсөңүздөр, эми сразу эле мындай кылалы деп эле бир чогулуп бир маселени чечели да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биринчиден эч ким доошко койбойм деген жок. Комиссиянын жыйынтыгы Садыр Нуркожоевичтин вариантында доош коебуз бул жердечи. Ошону эске алуу менен чыгып сүйлөсөңүздөр. Анан кийин бул жерде бир дагы депутат жок өзүнүн элине каршы же мамлекетибизге каршы бир жыйынтык чыгарып доош берейин деген. Бул жерде жогорку кеңеш бир эле ниетибиз бар. Аша чаппай дагы кескиндүү түрдө биздин кызыкчылыгыбызды коргойлук деген. Ошол эле ниет бүгүнкү күндө. Башка эч кандай ниет жок. Элге деле айттык. Алда гана барабыз, артка кайтпайбыз, мурункуларга окшоп депчи. Жакшы жыйынтыкка келебиз, Кудай буюрса. Доош менен чечелик. Ага чейин сен андай, сен мындай дегенди суранат элем, урматтуу депутаттар. Кичине өзүңүздөр кармаңыздар. 6-чы микрофон. Урматтуу Аслик Шарипович, ушу добуш берүү менен чечсек, Садыр Нуркожоевич биринчи айтты, бул вариантында койсок, негизи биз жогорку кеңеш коллегиалдык орган болгондон кийин добуш берүү менен чечебиз. Мен айтып коем, мына биргелешкен комиссиянын токтомун окуп отуруп, мен бир мындай эмеге келдим да, ойго келдим. Бардык эле жерде кайра каралсын. Биз ошо каралсын деп суранган сөздөн карагын деген сөзгө качан өтөбүз? Өзүбүз кайра ошол жерден сурап атабыз да, моуну мынтип кайра карап кой. Көңүлүң келсе кара, көңүлүң келбесе карабай эле кой. Биз каралсын деген, карап кой деген нерселерди ушул убакка чейин эле комиссиялар айтып келген. Бир да жолу бул Сентера Голдинг же болбосо ушул эл аралык уюмдар тарабынан аткарылган эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биз келдик. Бул комиссиянын жыйынтыгына абдан элдин баары көңүлүн коюп карап турат. Ошон үчүн биз бүгүн дагы суранган протоколдун долбоорун кабыл алып койсок, биз суранып жүрө беребиз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, ойлонгулагын, кайсыл долбоорго биз добуш берерибизди. Рахмат. Суранган долбоор жок болсо керек бул жерде. Бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгында. Билбейм, биз эч кимден эч нерсе сураган жокпуз. Биз только кызыкчылыкты коргола дедик. Биринчи микрофон. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу коллегалар. Мына комиссия иштеп чыгып, бардыгын астына отчетун берди. Андан сырткары видео тасма кылып бардыгыга көрсөтүп берди. Bundan ашык дагы эмне кереги бар? Эмне биз мына экологический ущерб экологияга келген $1 миллиард ашык. Дагы эмне кереги бар?
Мына эгерде биз азыр чечкиндүү кадамга барбасак, ошентип дагы чозо турган болсок, өкмөттүк комиссия, башка комиссия деп, анда бүгүнкү күнү жанакы комиссиянын айтымы боюнча мамлекетке улуттуу түрдө зыян келтирилип атат. Кылмыштуу түрүндө зыян келтирилип атат. Аны ким эртең толуктап берет? Комиссия түзүп нары бери болгонча булар чыгып кетет. Эртең качып кетпейт деп ким гарантия берет? Ошондуктан урматтуу коллегалар, эгерде чынында акыйкатка жетебиз, шун чечкиндүү чечим кабыл алабыз десек, анда комиссиянын токтомун колдоп бериш керек. Чечкиндүү кадамдарга бармай сайын бул нерсени чекит кое албайбыз. Ошондуктан колдоп бериңиздерди суранам. Урматтуу депутаттар, талкуу бүттү. Чыкпайлы ойлукпу, кандай дейсиздер, а? Добушка өтпөйлүкпү? 6-чы микрофон, анан 2-чи микрофон. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, менде суроо сизге. 5-чи пунктта биз бердик эле правительству Кыргызской республики подготовить проект своего решения по выходу кыргызской стороны из инвестиционного соглашения между правительством Кыргызской республики, Центера Голд и Кумтор Голд Компани, заключенного 31 декабря 2003 года. Биз ушуну эгерде ишке ашырсак, анда биз өзүбүз колубузга алып, ошол мекемени өзүбүз эле иштетет элек. Ошол эле компаниянын команданы мисалы үчүн ошол жылда жоготуп аткан акчага нанимать этип иштетсе болот да. Башка команданы чакырып келип иштетсек болот эле. Это намного дешевле было бы, чем то, что мы делаем сейчас и теряем миллионы. Туура айтасыз, Асия айтпайм. Бирок сиздин постановлениедан мен муну таппай койдум да. 5-чи пункт боюнча. Азыр өкмөттүн сөз берем. Турсуңуздар. Жок, бул абдан негизги нерсе да жазылган. Жок, Талант Макиш бул боюнча жооп берди эле. Талант Макиш, жооп бериңизчи. Сизге Талант Макишке обращение болду, анан сиз жооп бериңиз. Атамекен фракциясынын бул сунушун биз киргизбедик жана. Кайсы жерине кирсем, мен көрбөй койдум, көрсөтсөңүз? Стенограмма үчүн айтып коеюн деп туруп киргизбедик жана. Өмүрбек Ширкешевичтен сурасаңыз өзү угуп турду. Атайын Өмүрбек Ширкешевич үчүн айтпадык биз. Жок, бүгүн киргизип атасыздар. Бүгүн киргизип атат. Башында баяндамада айтып кетти. Баяндамада. Эки башка нерсе деп атат мына жомат. Асия айтпайбына, мен так айтып коеюн сизге. Бул 5-чи пункт. Сиз айтып аткан бул жана 2003 мурдакы келишимдерди жокко чыгаруу деп атасыздар. 2009-жылы жаңы келишим түзгөндө бул автоматтык түрдө жок болгон. Бул азыр эгерде биз сунуштаган токтомду колдоп берсеңиздер, сиз каалап аткан нерсеңизге жетесиз. Толук кыргыз мамлекетине өтөт. Чет мамлекеттен компания жалдап келип иштетебизби же ошо биздин эле бүгүнкү күндө 100% иштетип аткан кыргыз жигиттер иштетеби, аны сиздер менен бирге чечебиз. Рахмат. 2-чи микрофон. 2 анан Урматтуу төрага. Мурун чыкты, 6 мурун чыкты. Урматтуу төрага, менде бир суроо анан бир-эки сөз бар да. Биз баягыда тапшырма бердик элек. Бирдиктүү отуруп, бир эле токтом алып чыккыла деп. Не болбой калдыбы? Азыр экөөнү өрүп атышат да. Ошого жооп берип коелачы, эмне үчүн болбой калды? Болбой калды. Болбой калды. Ошон үчүн 2 вариант чыгып атат. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Жакшы сөз бар кыргызда. Башка элде да, бирөөнүн үйүнө барсаң, өзүңүн мыйзамың менен барбагын дейт. Мына азыр эле урматтуу Самаков мырза Аткинсондун катын Яндын катын айтып берди. Биздин үйгө келип, өздөрүнүн мыйзамын өйдө көтөрүп атышат. Чириген нерсени жол бирле аны тазалап алып ыргытыш. 2000-жылдардагы ушундай парламентте караганда, ушундай токтомдор менен мына бүгүнкү акыбалга алып келген. Жолу бирөө эле. Бул комиссиянын сунушталган варианты. Эгерде биз дагы эле ошолордун мыйзам менен өзүбүздүн үйдө жашайлык десек, анда тигилерди колдоп жүрө берелик. Мен сиздерди суранат элем. Комиссияга рахмат айтышыбыз керек дагы, комиссиянын токтомун колдоп беришибиз керек. Же нары, же бери. Эгерде мен комитеттердин мүчөлөрүн сыйлаймын, төрагаларын урматтаймын, бирок алардын токтому бүгүнкү талапка туура келбейт. Ачык сөз. Ошондуктан азыркы айткан сөздөргө кошулуп, урматтуу коллегалар, биз комиссияныкын колдойлук, точканы коёйлук, өзүбүздүн алтынды өзүбүз элге иштетейлик. Эч нерсе болбойт. Рахмат. 5-чи микрофон анан 1.
Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен айтып кетейин дедим эле да. Комиссиянын мүчөсү катары биз жыйынтык чыгарып бердик. Бул нерсени карап чыктык. Эми бир гана нерсе жана азыр айтылып кетти, Кумтөрдүн обращениясын окуп чыктык азыр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал жерде айтылып турат, кыргыз мамлекетинин мыйзамын, бир да мыйзамын бузган жокпуз деп. Biz ошол мыйзамды ошол убактагы чиновниктери саткан, ошол убакта чиновниктер ошого кол коюп берген, ошол убакта токтомдор чыккан, постановлениялар кеткен, алар ошого ссылаться этип атат. Булар ошону менен иш кылдык деп атышат да. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетет элем, ушулардын баарын алып чыгышыбыз керек. Экинчи сунушум, азыр биз комиссиянын чечими менен кабыл алып айтып атабыз да, ушул 3 күндүн ичинде, 3 күндүк убакыттын ичинде өкмөткө тапшырылып берилсин. Жаңы кыргыз мамлекетинин ишканасы ачылсын. Ушул ишкананы ачаардан мурда өкмөттөн да бир ооз сурап көрбөйлүбү? Ушул ишкананы ачып, булар мындан ары алып кетип иштете алар бекен? Ушуну ачкан акчасы барбы? Кандай экономический жагынан мына өкмөт ошону кабыл ала алабы? Biz az toktом берип койсок, булар азыр кыла албайбыз деп отурабы анан. Ушуну бир ооз мен Алазимович, өкмөттүн өкүлү, силер жооп берип койсоңор ушул боюнча. Кандай ситуация болот? Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, талкуу жакшы эле болду эле. Мен ушу чыккандарга азыр бирден сөз берейин. 4 микрофонго. Макулсуздарбы? Анан талкууну бүтүрүп, өкмөткө сөз берейин. 2 баяндамачыга сөз берейин. Анан кийин Исхак Айтбаевичтин аты аталып кетти, ал кишиге сөз берейин. Ошо менен бүтүрсөк, анан доошко өтсөк. Макулсуздарбы? Доош менен чечилет бар, 2 вариант бар. Дагы бир жолу айтайын. Комиссиянын чечимин, комиссиянын токтомун доошко коем. Экинчи микрофон, анан 4, анан 6. Эми отуруп атсам не кылайлык? Экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бир мындай кандай десем болот, парадокс болуп атат да. Эмне үчүн биз депутаттык комиссияны түздүк депчи? Бул депутаттык комиссия башка мамлекеттин депутаттары келип комиссия түзүлгөн жокко. Мына сыртта жазылып турат. Мамлекетти эмес, жогорку кеңеште өздөрүн башкара албай калган парламент тарасын депчи. Biz özübüz сыйлайлыкчы биринчи кезекте. Урматтуу төрага, сиз болбой калды деп атасыз. Бул сиздин жеке пикириңиз, таң улабашыңыз керек. Сиз биздин пикирибизди эске алышыңыз керек. Биз мисалы үчүн комиссияны колдойбуз деп атпайбыз. Ошон үчүн бир эле вариант менен чыкса жакшы болмок. Бул жерде комиссия мына күнү түнү иштеп, абдан чоң жумуш жасалыптыр. Ошон үчүн мен ойлойт элем, урматтуу депутаттар, коллегалар, комиссиянын ушул сунушун колдоп берсеңер, мен факты менен бир топ цифраны келтирип сүйлөөнүн отуруунун зарылчылыгы жок. Мына Карганбек Самаков абдан жакшы айтты. Ошон үчүн бул жерде комиссия деле кыргыздын душманы эмес, булар деле абдан жакшы неме келтирип атат. 100% мамлекетке алалы деп атат. Качанга чейин биз сыртты угабыз, качанга чейин биздин үйүбүздү коноктор бийлейт? Эмне үчүн бизде кадр жокпу? Мына Сентерранын кадрларын көрсөңөр, жогорку билими жок адистер келип, бул жерде адис болуп иштеп атышат. Ошон үчүн мен коркпостон туруп 100% мамлекетке алыныш керек. Өзүбүздүн алтыныбызды өзүбүз башкарышыбыз керек. Ошон үчүн мен барыңыздарды чакырат элем, комиссиянын токтом долбоорун колдоп берүүгө. Рахмат. 4-нчи микрофон. Ташпулат Балтабаевич. Балтабаев атамекен. Мен комиссиянын мүчөсү катарында сүйлөбөйүн деп отурдум эле, бирок азыр айтканга туура келип атат. Биринчиден ушул 3 комитеттин чечими боюнча силер кайсы пункттар боюнча күмөнүңөр бар ушул комиссиянын аныктап чыккан фактылары боюнча? Эмне үчүн дагы комиссия түзүп, дагы улантыш керек? Түзгөндө дагы өкмөттүн комиссиясы. Мага түшүнүксүз. Экинчиси, Садыр Нуркожоевич, 2003 жылкы өкмөттүн келишими бул поворотный пункт десе болот. Себеби 3 жылдан кийин кыргыз
Kırgız mamleketine толық бойдан өтүш керек болчу мурунку келишим боюнча. Мына ошол боюнча законодательный собраниянын токтому кабыл алынган. Ошолордун баарын тебелеп тепсеп, өкмөттүн чечими менен эмес, премьер-министрдин өзүңүз айткандай мас болуп отуруп, кол коюп өткөрүп бергенин аныктабадыкпы? Ошондуктан ушуну киргизип коюш керек. Себеби ошондон башталган ирипчилиген чыккынчылык саясат. Ошо каршы болбой Атамекен партиясынын сунушуну колдоп, ушу токтомго кийирип койсок, себеби кийин териштире баштаганда эмнеден бузулган иш? Мына ошол 2003 жылкы келишимден бузулган. Калган келишимдер ошол 3 жылкы чыккынчылык келишимдин уландысы катарында гана караса болот. Ары бери чайкаган. Ошондуктан мен сунушум ушуну колдоп коюңуз, макулдук берип коюңуз. Туура Ташболот Балтабаевич, ал автоматтык түрдө жокко чыгып атат бул. 2003-төгү жокко чыгат ушул токтом эгер кабыл алынса. Автоматтык түрдө бар пунктунда отурат. Бир пункт кылып киргизип коелу, ошол жерде эмне маселе болуп, кандай жака мукка бурулуп кеткендиги жөнүндө айтып атам мен. Ал эки токтомго тең кирип атат. Эки токтомдо тең бар. Урматтуу депутаттар, ортого чыкпай эле турбайлык. Эки токтомго 3, 2, анан кийин 4. Рахмат. Ата журт фракциясы Жылдыз Жолдошева. Урматтуу Асылбек Шарипович, туура эки токтом турат. Мен биз баарыбыз таң азыр Кудай буйруса комиссиянын токтомун колдоп беребиз деп ойлойм. Бирок парламенттин табияты ушундай, жыйынтык кандай чыгарын эч ким билбейт. Эгер болбой калса менин сунушуму, башка депутаттар берген сунушту экинчи долбоорду кое турган болсоңуз, айта кетсеңиз, колго салардын алдында. Мисал үчүн мен тарабынан Кумтор кенин өндүрүлүп алынып, даяр болгон слитка эмебиде продукциясынын көлөмүнүн 70% Кыргыз мамлекетине калтырылып, ал эми 30% Central Gold компаниясына берилсин деп атат да. Бирок Садыр Нуркожоевич эң туура айтат. 100% азыр биз өзүбүздүн мамлекетибизге алышыбыз керек. Дагы бир жолу урматтуу коллегалар, комиссиянын токтомун колдоп койгонго мен чакырат элем. Рахмат. 5-чи микрофон. Кыскача. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар, Кумтор бул бир эле Барсковун, Жети Өгүз, Ысык Көл облусунун тиешеси эмес. Кумтор деген жалпы Кыргызга керек. Бул жалпы Кыргыздын деген экономикасына, элине, ошонку эртеңки күнү келечегине керек. Ошон үчүн бүгүнкү карап аткан биздин маселени биз тереңирээк карап, эшикте мына 2-3 күндөн бери ошо эки коомдуктагы эксперттер, коомдагы билимдүү адамдардын дагы ой пикирин эске алышыбыз керек. Бүгүн айтып кеткендей, мына эксперттик группага деген комиссиянын биз чын эле ыраазычылык билдирip, эгерде Садыр Жапаров ушуну көтөрүп чыкпаса, балким өкмөт дагы эле бүгүнкү чарбачылык иш менен бүгүнкү эле жанакы проекттер менен иштеп эле Кумтордун маселеси ушундай деңгээлге чыкпайт эле. Ойдо да балким жок болчу, балким ишке да ашпайт эле bunun бар теч. Ошон үчүн биз ачык айтышыбыз керек. Бүгүн комиссия деген чын эле Кыргыздын келечегине тиешелүү маселени көтөрүп чыкты дагы, эксперттер жакшы иш кылды дагы. Мен ойлойм ушу эксперттерди стенограмма үчүн айтып коюш керек. Биз кийинки дагы комиссияга буларды кошуп, булардын дагы тажрыйбасын колдонушубуз керек. Себеби деген булар өкмөт кылбаган ишти, булар деген ушундайки акыркы 3 айдын ичинде жатып, түнөп, иштеп, күн түнү иштеп чыгышты. Анан экинчи маселени жанагы айлык маселеси боюнча дагы жөн эле сөз менен калып калбай, балким мурунку деген эксперттер талап кылган эмес, бул экспертке деген Садыр Жапаров соглашение түзгөн, ошон үчүн деген бул киши деген алардын астына деген ар бир депутатка да кат жиберген, ар бир 5-10 миң сомдон кошулам деген, ошондон кошулбаган кишисин өкмөт дагы алып туруп төлөп бериш керек. Анан үчүнчү маселе болсо, мен дагы бир жолу сиздерден суранып кетет элем. Биз деген көчөгүнө ошо 3 комитет иштеди, 3 комитеттин эмесин дагы бир жолу окуп көргүлө. Себеби деген аякта деген Садыр Жапаровдун комиссиясынын 95% деген кабыл алынды. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Урматтуу депутаттар. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар. Мына өкмөткө ишениш үчүн өкмөт өзү кызыктар болуш керек. Өкмөткө биз эч качан тоскоолдук кыла албайбыз. Комиссия түзүү жөнүндө өзү интизар болуп, кызыктар болуп ушу маселеге киришүү жөнүндө. Биз комиссия түзгөндө кошо барып деле чогуу текшерсе болот эле. Бирок ошого чейин унчукпай отурду.
Mına бүгүнкү чейин комиссияга кандай көмөк көрсөттү? Тоскоолдуктан башка эч кандай көмөк көрсөткөн жок. Мына бүгүн канча жолу мына парламентте каралып атат. Экологический катастрофа жөнүндө сөздөр айтылып атат. Ген прокуратура буга чейин мыйзам боюнча барып туруп иш козгоп, уже текшерүүнү башташ керек эле да. Бирок тескерисинче кайра жанакы жактоочу болуп отурушат. Өкмөт дагы, ген прокуратура дагы. Буну кандай түшүнсө болот? Ошондуктан урматтуу депутаттар, мына Өмүрбек Чиркешев да туура айтты. Бул маселени кароодо эч качан өкмөткө биз ишене албайбыз. Өкмөт жасаса бүгүнкү чейин жасайт эле, бирок тилекке каршы жасаган жок. Буну биз жаңы өкмөт менен чогуу караш керек. Азыр өкмөткө сөз берем. Башка чыкпаңыздар. Ортого чыккандарга сөз бербейм. Анан кийин талапсыз берем. Урматтуу. Сүйлөңүз өкмөт. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар. Сөз берилип калды, сүйлөп алыңыз. Өкмөт өзүнүн позициясын өткөн жумадагы болгон жыйында дагы айтты эле өкмөт башчыбыз. Биринчиден комиссиянын корутундусу негизинен туура. Экологиялык маселелер боюнча, инфраструктуралык келишим боюнча, калдыктар боюнча, анан ошол эле мезгилде мына ушуну бир мындай мамлекеттик комиссия кылып туруп, ал жерге биринчи кезекте депутаттар менен, аткаруу бийлигинин, президенттин аппаратынын өкүлдөрү менен, көз карандысыз эксперттер менен, жергиликтүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен болуп туруп, ушунун комиссиянын корутуусунда да дагы бир сыйра карап, ошону анан кийин бир жыйынтыкка келелик деп. Мен бул жерде бир нече миллиард турган ишкана жөнүнүн баасы жөнүндө сөз болуп жатат да. Ошондуктан мына макулдашуу комиссиясында дагы биздин өкүлдөрүбүз дагы иштеп, мына 3 комитеттин бириккен токтомун алып чыкты кароого. Ошого колдоп берсеңиздер туура болот, жакшы болот эле. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, биринчиден ушул өкмөт сүйлөгөндөн кийин сөзгө түшүп калганыма дагы биринчиден ыраазы болтам. Урматтуу депутаттар, мына уктуңар Ал Азимовичтин сүйлөгөнүн. Ал Азимович, сиз практически эч нерсе айткан жоксуз да. Ал Азимович, мамлекет тагдыры чечилип атат. Элдин тагдыры чечилип атат. Сиз өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүздү мындай караңчы. Эч нерсе айткан жоксуз да сиз. Жөн эле комиссия түзөйлү, жергиликтүү бийликтен түзөйлү, аны кошойлу, муну кошойлу. Но мунун баарын кылып келатабыз го эми. Бир чечкиндүү кадамга барбайлыбы? Урматтуу депутаттар, мына Өмүрбек Чиркешевич баштаган, депутаттар баштаган өкмөт отставкага кетирүү боюнча маселени аягына чыгарыш керек. Мен мына унчукпадым эле ушул маселе боюнча. Өкмөттү Өмүрбек Чиркешевич айткан сөздү аягына чыгарыш керек бүгүнкү күндө. Бул өкмөт менен мамлекетибиз дагы, элибиз дагы жыргап кетпейт. Мына Ал Азимовичтин, мен Ал Азимовичти урматтаймын, досум болот. Бирок бүгүн эч нерсе айткан жоксуз сиз. Сиз унчукпастан туруп берип атасыз, Ал Азимович. Ачык айтыш керек болчу. Ошондуктан өкмөттү бүгүнкү күндө өкмөткө карабастан өкмөт отставкага кетириш керек. Комиссиянын берген жыйынтыгын кабыл алып беришибиз керек, урматтуу депутаттар. Мен дагы бир жолу бир гана нерсени эсиңерге салып койгум келет. Урматтуу депутатыбыз, аксакалыбыз, депутат Эрматовдун сөзүн дагы бир жолу эсиңерге салып койгум келет. Рахмат бардыгыңыздарга. Сөз баяндамачыларга, анан танапсыз кетебиз. Чыкпагыла, урматтуу депутаттар. 3 мүнөттөн сөз. Садыр Нуркожоевич, сиз анан кийин Талант Майкишевич. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мына Ал Азимовичке рахмат, өзү дагы ушу корутундуну туура деп мына тастыктап берди. Андан сырткары мамлекеттик комиссия түзөлү деп атпайбы? Комиссия мына бардык болгон иштерди иликтеп чыктык. Мына 59 папка колубузда турат. Түнкү саат 3-тө ойготсоңор дагы таап беребиз. Кайсы адамга кайсы папкада күнөөсү бар экени жатат деп туруп. Муну биз эгерде токтом колдоого алынып өтүп калса, тергөө группасына бардыгын толугун акты приемка менен өткөзүп беребиз муну. Эсенгул Исакович, айттыңыз, канчалык пайдасы бар, эгерде алып алсак канча зыяны бар деп. Пайдасы 700 тонна алтыныбыз жатат. Ошол Кыргызстанга пайда бүгүнкү баа менен алганда 40 миллиард доллардын тегерегин түзөт. Зыяны канча десеңиз, эгерде дагы 10 жыл ушинтип отура берсек, чечпесек эч нерсени. Ал 700 тонна алтыныбыз чыгып кетет дагы, биз ошол жерге экологияга келтирген 10 миллиард чыгымдарды биздин балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз мойнуна алып калат.
Урматтуу депутаттар, сиздерге эртең менен таркатып бердим. Мына Тышкы иштер министринен официалдуу түрдө келген документ турат. ООНдон ответ алышкан. Бул эч кандай эл аралык договор эмес, бизде учетто жок деп мынакей зам министра Кемелованын колу менен турат. То есть мындан коркпой эле койсоңуздар болот. Андан сырткары эмне үчүн жанакы оперативдүү түрдө улап кетсин Кумтөр ишин деп атабыз. Эгерде токтом кабыл алынып калса, анда Кумтөр оперейтинг компанибы же Кумтөр Голд башкарабы же азыркы турган ушу начальниктер башкарабы белгисиз болуп калат да, ортодочу. Эч ким кожоюн болбой калат. 1992 жылы эсиңиздерде болсо керек, 91 жылы уш жерге келип ак үйдө ким президент болот деп папка талашып олтурганда 7 бекен 8 бекен военный самолетторду айдап кетип калышкан летчиктер. Биз так ошол кебетеге келип калбайлы деп атам да. Анан эң акыркы сөзүм, урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27 июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Доронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Рахмат. Талапбай киши сөз сизде. Урматтуу депутаттар, биз 3 комитет биригип сиздердин берген тапшырманы аткардык. Өткөндө мына менде стенограмма турат. 92 депутаттан 91 добуш менен кайра карап чыгып, иштеп чыгып, жыйынтыктап фракциялардын, айрым депутаттардын, комитеттерден сунуштардын баары келип түшкөн, ошолордун баарын жыйынтыктап туруп алып келгиле деп 3 комитетке тапшыргансыздар. Биз ошол комитеттер силердин гана тапшырманы аткардык. Бул жерде силер чечим кабыл алып келипсиңер деген сөз туура эмес. Биз чечим кабыл ала албайбыз. Чечимди сиздер кабыл аласыздар, урматтуу депутаттар. Мына азыр 2 токтомду тең долбоорун тең добушка коебуз деп атасыңар. Добушка койсоңуздар, муну сиздер чечесиздер. Өткөндөгү токтомдун долбоорун дагы биз алып чыкканбыз ушундай. А жерде деле биздин кол турат. Мында да биздин кол турат. Бирок сиздердин ар бир депутаттын берилген сунуштарын кароого бул жогорку кеңеш милдеттүү. Ошондуктан биз ошол милдетибизди гана аткардык. Калганын баарын, урматтуу депутаттар, сиздер чечесиздер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. 5 микрофон. Айттыңыз уже 2 жолу чыктыңыз. Бир эле жолу чыктым. Айтпаңыз, кыскача. Бул жерде сураныч. Көлдүн элинин дагы айтылган сөздү айтып коеюн. Мына балдар келип дагы отурушат бул жерде. Бүгүн жакшынакай чечим кабыл алып берилсин. Элдин эң бир жүйөлүү экология боюнча жана жерлер боюнча маселелерин айтышкан. Ушул боюнча чечилсин. Бул жерде политика кылып, өкмөттү кошуп, тиги ар жак бер жакты аралаштырып политика кылышпасын деп суранып атышат. Кумтөрдүн проблемасын чечип берсин деп атат. Эгерде мыйзам түрдө чечилбесе, туура эртеңки күнү туура кабыл алынбай, эгерде мойнуна алып жооп берип, өкмөткө беребиз деп атасыңар, өкмөт эгер мындан ары иштетип кетем, муну эртең бүрсүгүнү барып алып бергиле деп өкмөт мойнуна ала турган болсо, анда алсын. Бирок өкмөткө ишене албайбыз деп дагы айтып атат. Ошо өкмөт дагы акчасы бар, ошо иштетип кетер. Бюджетте акча жок деп атканына карап. Андан тышкары эгерде эртең барып бирөө басып алабыз десе, ачыгын айтып кой, максаты сени иштеп атышат. Эч ким барып баса албайт. Эч ким жаап токтото албайт. Эл ошол жерде тикесинен тик турат. Азыр ушул жердеги чечимди күтүп отурат. Эгер туура эмес чечим кабыл алынса, барып бул жерден кыйкырганыңар менен толук жок болот. Ошондуктан азыр баарыңыздар ойлонуп, Кыргызстандын келечеги деп кыйкырып атасыңар, туура чечим кабыл алып бергиле. Эртең барып баса калып, бүрсүгүнү барып иштете калып, кыйратсак башка ишканаларыбыздын баарын кыйратып иштетпейт белек. Кана иштелгени? Эртең дагы Кумтөрдүн азабын жебесек болду да. Азыр баргандан кийин жанагы экологияны биз ошону оңдойгонго акчабыз барбы азыр? Калган акча, алтынды казып чыгып биринчи акча кылып, анан кийин тазалашыбыз керек ал жерде.
туура чечим кабыл алып бериңиздер суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. 4-нчү микрофон анан 6. Кыскача. Урматтуу депутаттар, мен биринчи жолу чыгып атам. Эми жанакынын баарын дублировать кайталап эле коеюн. Мен бу жерден бир сунуш киргизип атам да. Баяндамачыларга, комиссияга. Жана Өмүрөк Черкешев айтты, өзүңүздөр айтып койсоңуздар, бу Кумтөр Алтын АКнын башкармалык мүчөлөрүн дайымда дегенде фамилияларды алып койсоңуздар, алынып салынып атат. Анан бу жерде Садыр Нуркожоевич, учредить новый акт, эмес мамлекетке берип атсак, новый открытый эмени акционерный обществону көрсөтпөй эле мамлекеттик эле кылышыбыз керек да, ушунду алып салсак болот да, калган нормаль эле. Биз эмнеден коркобуз мамлекетке берип аткандан кийин? Рахмат. Өмүрөк Черкешевич, азыр сиздер 15 мүнөт сурадыңыздар, туурабы? Өмүрөк Черкешевич, 15 мүнөт танап сурадыңар да. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, Атамекен фракциясы 15 мүнөт танап сурады. Азыр обед болуп калды, саат 1-ге жакын болуп калды. Бул боюнча добуш берүүнү, бул маселе боюнча 2ден кийинке койсок, макулсуздарбы? Азыр күн тартиби боюнча мен кете берейин. 3-чү окууда маселелер бар. Макулсуздарбы? Saat 2'de ушул маселе боюнча добуш беребиз. Бүттү. Рахмат чоң. Урматтуу депутаттар. Анда Кумтөр маселесин бүтүрүп коелук. Макулсуздарбы? Фракциянын лидерлери. Кумтөр маселесин бүтүрөйлүк. Ачыгын айтайлык. Башка сөз эч кимге берилбейт. Сөздү бардыгы сүйлөдү, айта турган айтты, чечим кабыл алайлык. 2. Урматтуу Канат Кыйырканович, уже добуш берүүгө өтөбүз азырчы. 2 вариант бар, 2 долбоор бар. 2 долбоор токтомдун. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаров даярдаган. Экинчиси 3 комитет жыйынтыктап бардык дебейин 4 фракциянын пикирин бардык ошо даярдалган долбоорлорду эске алып туруп макулдашылган долбоорду чыгарган. 2 долбоор. Мен биринчисин азыр добуш коем. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровдун варианты долбоору. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтор боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коем. Үчүнчү микрофон. Эме, капстан тиги за базып мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы чоң рахмат, комиссиянын мүчөлөрүнө чоң рахмат. Бул маселени ушул комиссия иштеп чыгарды. Жакшы иш болду. Буга чейин Иманкожоева жетектеген дагы комиссия иштеди. Бир топ комиссиялар иштеди. Бирок жыйынтыгын алып келип, Садыр Нуркожоевич жетектеген комиссия чыгарды. Ачыгын айтыш керек, ыраазычылыгыбызды билдирип, бул маселени жөн калтырбай алдыга гана жылышыбыз керек. Ушул токтом менен түзүлгөн комиссиянын дагы Жогорку Кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынып, будан нары комитеттер дагы Садыр Нуркожоевич, Кудай бул сөзүңүз дагы бул комиссияга киресиз, Кудай буйруса. Жумушун жакшынакай алып келгиле. Эл күтүп атат, депутаттар да күтүп атат. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдиремин, комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан. Экинчи, сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген.
мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартамын, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Көзөмөл кылып, андай болбой турган кылабыз. Баягы 2003 жылдан бери ошого катышкандардын бардыгын жоопко тартабыз дедикпи? Кудай буйруса өзүбүз көзөмөлдөйбүз, тартабыз муну. 5-чи микрофон. 17-чи маселеге өттүк. Атажурт Бакиров, мен акыркы голосованияга мен каршы болчумун, мен адашып болдум. Макул, стенограмма үчүн. Макул, рахмат. 1-чи микрофон. Урматтуу Асылбек Шарыпович, Эркин Сакебаев коллегабыз эң туура айтты. Кече күнү Кумтөр боюнча токтом кабыл алып бердик. Өкмөт сунуштаган, коалиция сунуштаган, айрым депутаттар сунуштаган. Ууруну кармагыла деп биз кайра ууруну жибердик. Аркасынан ууруну жибердик да, бар ууруну кармап кел деп. Ошон үчүн мен көчө айттым, бул комиссияга мен кирбейм. Мына Эркин Сакебаев айтты, мен да чыгам, мен бул комиссияга иштебейм деп. Мен айтайын дегеним, өкмөт иштей албагандан кийин бул өкмөт кетиш керек. Урматтуу Асылбек Шарыпович, кетиш керек. Бир рудникти иштете албайбыз, башыбыз жетпейт деп отурса, анан биз кайсы өкмөткө мамлекеттин тагдырын ишенип бергенбиз. Андан кийин өкмөт кетип, жаңы өкмөт түзүп берип, патриот иштей алган өкмөттү түзүп берип, андан кийин менин оюмча жогорку кеңеште эле таркап кетишибиз керек го деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, токтоп туруңуз, менин убактым бар. Жок, Садыр Кожоев. Патриот адамдар бизде да бар, жогорку кеңеште дагы. Мен алардын аброюна шек келтиргим келбейт. Бирок азчылыкты түзүп атат да. Мамлекеттин тагдыры чечилгени келгенде жеке кызыкчылыкка өтүп кетип, ушу жакшы чоң маселелер чечилбей калып атат да. Ошон үчүн стенограмма үчүн айтып коеюн. Кумтөр боюнча комиссияга, Кумтөргө Атажурт фракциясынан айтып коюңуздар, 1-чи микрофон. Атажурт фракциясынан берилбейт, комиссияга кирбейбиз, биз баш тартабыз. Өзүңөрчө иштей бергиле, Атажурт берилбейт. Республика фракциясынан